Бүгін біз тренинг өтөбүз силер менен сабактар көп болгондугуна байланыштуу арасында тренингтерден кошулуп атабыз, силерге жардам болот. Тренингтин темасы ой жүгүртүүнүн 4 түрү. Ой жүгүртүүнүн 4 түрү. Аябай жакшы тема. Демек, мисал үчүн мына канча кишилер болбосун, мына күндө биз башка адамдар менен карым катнашта болобуз, досторубуз менен, туугандар менен, классташтар, башкалары. Анан чоңойгондо деле кийин азыр студент болосуңар, жумуш иштейсиңер. Анан ушул дайыма эле ар бир мындай проблемалар болот, аларды чечүүдө биз мындай бир ой жүгүртүүнүн негизинде чечим кабыл алабыз дагы, анан ошо ой жүгүртүү 4кө бөлүнөт экен. Ошол тууралуу сүйлөйбүз. Анан тренинг дегенибиз силер дагы активдүү суроо жооп менен катышышыңар керек болот. Эң биринчи ой жүгүртүүнүн түрү бул мындай эки сызабыздагы муну англисчеси мындай win to lose деп коет. Ошондо жеңүүчү, жеңилүүчү деген ой жүгүртүү да. Жеңүүчү, жеңилүүчү. Так. Бул ой жүгүртүүнүн түрү экен да. Жеңүүчү, жеңилүүчү. Бул биринчи түрү. Кандай түшүнөсүңөр кана? Жеңүүчү, жеңилүүчү деген ой жүгүртүүнү силер кандай түшүнөсүңөр? Кол көтөрсөңөр болот, мен микрофонду күйгүзөм, комментарийге да жазсаңар болот. Силер оюңар менен бөлүшкүлө, кандай ой жүгүртүп өткөнсүңөр, силерди да көрөлү, анан мен муну айтып берсем. Ой жүгүртүүнүн 4 түрү дегенде бардыгыбыз ушул 4 түрү менен эле ой жүгүртөбүз. Анан кээ бир жагдайларда кээ бир ой жүгүртүү көбүрөөк болот дагы. Анан кээ бир адамдарда ушу 4төнүн бирөөсү көбүрөөк болот. Азыр биринчиси менен таанышып атабыз. Жеңүүчү ийгиликке дейт экен, максатын аткара алгандай, жеңилүүчү жалкоо адамго деп ойлойм. Жок, андай эмес. Бул ой жүгүртүүнүн түрү деп атам. Адам тууралуу кеп болгон жок бул. Ой жүгүртүүнүн биринчи түрү. Ошо ой жүгүртүүнүн биринчи түрү жеңүүчү, жеңилүүчү деп ой жүгүртүү да. То есть ушундай чечмеленет да. Так, дагы ойлоруңарды айта бергиле ооба. Так, жеңүүчү ойлогон бир нерсени чечет, а жеңилүүчү ойлогонду чече албайт дейт. Так, жакындап айтат, муздак болуп атат. Холодно деп коет го, Кана? Так, Аида кол көтөрдү. Саламатсызбы агай? Саламат. Жеңүүчү жана жеңилүүчү деген бул ошо ой экиге топко бөлүнөт дедиз. Ошо жеңүүчү деген мисалга өзүнүн гана оюн, ошо өзүнүн гана каалаган нерсеси, мисалга биз жаңы бизнес баштап жатсак же өзүбүз бир иш кылган жатсак, ошондо өзүбүз гана ошо жете турган нерсебизди гана мындай каалай бербей, мисалга анын кандай жолдорун ошо билсек да болот да. Мисалга ар тараптан карап ойлонгон адам, ошол бир чечимди келе алган адамды айтам. Ал эми жеңилүүчү деген мисалга биз ортодон ошол ортунан алып көрсөк, эмеде биз мисалга 200 балл алам дейбиз да, ага аракет кылбайбыз. Мисалга бир нерсени ошо үйрөнүп албасак жете албашыбызды билебиз дагы, бирок аны ошол ишке ашырбай, ошон үчүн мындай кылбай эле ошол нерсеге жетүү, бул ошо жеңилүү деп ойлойм да. Так, анда мен айтайын, ой жүгүртүү, так, жеңүүчү ар дайым позитив ойлорду ойлонот дейт, Ошо позитив анан жана эме оптимист, пессимист деген тууралуу дагы эме бар да. Мисалы үчүн силер университетке баргандан кийин философияны да үйрөнөсүңөр да. Анан оптимист болуу жакшы дейт го. Анан дагы толтура түрлөр бар да. Оптимисттен да пессимист болгон андан да жакшы, жанагы эме деп коет да.
пессимисттин да түрлөрү бар. Булар тууралуу да сүйлөшөбүз. Эми бул ой жүгүртүүнүн түрү болгондо жеңүүчү, жеңилүүчү деген мындай ой жүгүртү өткөндө ошондочу. Сөзсүз бирөө жеңет, то есть эки адам бир мындай карым катнашта болгондо бирөө жеңет, бирөө жеңилип калат экен да бул жерден. Мисалы үчүн бир проблема болсо, ошо чечилсе, мисалы үчүн маршрут эмени алсак. Спортты алсак деле, мисалы үчүн эки шахматчы ойноп атса, бирөө жеңилсе, бирөө жеңилип атат. То есть бул мен гана утайын, то есть мен утушум керек деп адам өзүн гана ойлойт экен да. Бул жерде мындай эгоизм бар да. То есть бул жерде эки, мисалы үчүн карым катнашта адам болсо, экөөнүн бирөө гана пайда алат, экинчиси пайда албай калат экен. Ошондо биз мисалы үчүн жашоодо көптөгөн мындай жагдайлар болсо, кырдаалдар болсо, мен гана утайын деген ой жүгүртүү болуп калса, мисалы үчүн ошол эле ортого даярданып атсаң, сага секретный эсепти көрсөтүп койсо, досторуңа айтпай эле мен гана утайын деп эле өзүңө жашырып кала турган болсоң, ошол жеңүүчү, жеңилүүчү деген ой жүгүртүү да. Бул дагы эмеде ошондо сөзсүз бирөө утат, ошо бирөө уткандын айынан экинчи адам утулуп калат да. Дагы кандай, мисалы үчүн олимпиада десе, олимпиадага мисалы үчүн канчалаган окуучулар барса, биринчи место бар, экинчи место, үчүнчү место бар, анан биринчи место алган утту, калган баары утулду деген сөз да. Бул жеңүүчү, жеңилүүчү ой жүгүртүү. Ошондо любой эле силер бир эме болсо, жагдай болсо, проблема болсо, ошону чечип ойлонуп атканда, так, мен кимге пайда, мага эле пайдабы, же ага дагы пайдабы, то есть ойлонобуз да. Бул биринчи түрү экен. Бул биринчи түрү, демек анча жакшы эмес да. Себеби бул сага пайдалуу болуп калса, башка адамга пайдасы жок болуп калат экен. Ага зыян болбосо дагы мага жакшы эмес болот экен да. Экинчи түрү бар, жеңилүүчү, жеңүүчү деген. Жеңилүүчү, жеңүүчү. Жеңүүчү. Бул дагы ой жүгүртүүнүн бир формасы экен. Lose to win. Англисчеси ушундай да. Бул концепциялар көбүнчө ушундай. Жеңилүүчү, жеңүүчү. Муну кандай деп ойлойсуңар? Бул дагы ой жүгүртүүнүн бир формасы экен. Адам кээде биз мисалы үчүн жашообузда ушу төртөө тең болот дагы, бирок бир түрү көбүрөөк болот да ар бирибиздечи. Бир түрү көбүрөөк болгондуктан ошого жараша биздин характерибиз, мүнөзүбүз калыптанат, кылган иштерибиз, алган результаттарыбыз дагы ушул ой жүгүртүүнүн бир формасына жараша болот экен. Так, ошол сиз айткандар эле го дейм, бул түрү деле. Жок, бул башка түрү да. Себеби экөө эле болуп калса, анда экөө бир болуп калса, мындай жазбайт элек да. Бул мындай да. Бул мындай өзүн курмандыкка чалуу ой жүгүртүү да. Бул мисалы үчүн маршруткада, мисалы үчүн силер дейле эртеден кечке картошка терип чарчадыңар да, мисалы үчүн талаага барып иштеп, же болбосо той келип, элдин баары келип, анан таң аткыча идиш жуу, эсиң ооп чарчадың, же болбосо дагы башка эле. Кыскасы өтө чарчап, анан бутуңа тура албай чарчап, маршруткага отурдуң да, местогачы. Анан отурсаң, ар жактан бир чоң киши келип калды, анан өзүң мындай аябай мындай эптеп эле өлөйүн деп отурасың, анан ошол беркини көрүп туруп, анан кайра өзүң местаңды берип атасың да, бирок сага зыян да булчу. Бирок сен баары берип атасың. Демек бул учурда сен жеңилип атасың, ал жеңип атат. Же болбосо экинчи учур дагы, мисалы үчүн үй бүлөдө эки бир тууган бир моментте мектепти бүтүп калат дагы, анан үй бүлөдө ата-энеси айтат да, бирөөңөргө эле акча жетет университетке тапшырууга, бирөөңөр кимиңер билбейм десе, ошол экөөнүн бирөөсү ойлонуп туруп айтат да, мейли бул тапшырсын, мен тапшырбай эле коеюн деп, биринчи өзү инициатива кылат да, мисалы үчүн экөөнүн бирөөсүчү. Ошондо өзүнүн мындай өзүн курмандыкка чалып атат деген сөз да, башкача айтканда, курмандыкка чалып беркиге. Дагы кандай варианттар бар, жанакы кинолордон көрсөңөр деле бар го, эки дос тең, тиги бир дос баягы Анжеликалар катышкандай бир Данко эме деп бир кино болду эле го. Досу өз жакшы көргөн кызы, анан досу тиги жакшы көрүп калса, тиги кыз кимники жакшы экен деп, анан
ага айтпай, анан ошол сүйлөшкөн кызымын таарынтып, анан алып берет го. Бул эме ошол ой жүгүртүүнүн формасы жеңилүүчү, жеңүүчү. Өзү атайын өзүн курмандыкка чалат дагы башка бирөөгө пайда болсун деп. Бул да ой жүгүртүүнүн бир формасы экен. Анан демек бул жерде ошондо бирөө сөзсүз кайрылып утулуп атат. То есть көрүп атасыңар, жеңүүчү бул биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз болуп атат да. Демек өзүбүз башка бирөөгө пайда алып келсин деп, бирок бизге зыян болуп калат экен да. Бул ушул экинчи формасы экен. Так, мисалы тест тапшырып атканда отличницаларды баары бир жеңип кетет деп, тестти көңүлсүз тапшырып коюу, мен баары бир биринчи месттен албайм деп. Бул эме болуп калды, бул кичине алысыраак болуп калды. Бирок кичине мындай эме да. Бир аз эмеси бар. Бирок бул ошол өзүңдө болгон нерсени башка бирөөгө атайын берет экенсиң дагы өзүң мындай. Өзүң кайгырасың, ыйлайсың, кыскасы ошо да. Бул ой жүгүртүүдө жакшы эмес экен, бирок бар, анан кээ бир учурларда кылышка туура келет, бирок эме мындай болбогонго аракет кылыш керек да, баары сен баары өзүңө зыян келтире берсең да болбойт да. Үчүнчүсү бар, жеңилүүчү, жеңилүүчү деген форма, ой жүгүртүү. Жеңилүүчү, жеңилүүчү. Экөө тең жеңилеткен. Бул дагы ой жүгүртүүнүн формасы. Үчүнчү туру экен. Так, Нуржазы кол көтөрүп атат. Активистка. Саламатсызбы агай? Саламат. Мен ушуну мындай түшүнөм да, өзү жеңилип баратса дагы башка бирөөнү да жеңдирбей кошо эткендечи. Өзү чөгүп баратып тигини кошо ала кетет да. Ооба. Жаздыгын ала жатты деп коет го кыргыздарда. Ошондой болуп Ушундай болуп калабы? Ошондой болуп калды. Ошондо биринчиси эле негизи биринчи ой жүгүртүү эле пайдалуу да, Жеңүүчү, жеңилүүчү. Бул мындай өтө эгоист болуп кетет да бир четинен адамчы. Агай ошондо эгоист болбосо максаттарына жетпей калат да. Бул баарына күйүп бышкан ой окшойт деп. Төртүнчү жеңүүчү болобу дейт, уже логикаңар иштей баштады. Ооба, төртүнчү формасы жеңүүчү болот дагы, анан бул аябай жакшы ошо ийгилик алып келе турган төртүнчүсү. Жеңүүчү. Бул жеңүүчү деген ошондой мага да пайда болсун, сага дагы пайда болсун деген сөз. Мо жеңилүүчүнү дагы кененирээк дагы бир эме түшүндүрүп коеюн. Жана Кутбүда жазып аткан бир аз кичине жакындап кетет, бирок ал көңүлсүз эле тапшырып койсом баары теге алат да деген сыяктуу болду, Бирок жеңилүүчүнү дагы бир кененирээк түшүндүрсөк мындай болот да. Мисалы үчүн, эртең экзамен тапшырасыңар, анан библиотекада бир эле китеп бар дейли да, ошол экзаменге даярданганычы. Көбүнчө университетке барганда бул нерсе менен эме кыласыңар, мектепте мындай болбойт, университетте. Бирок эми азыр деле интернет аябай эме болуп кетти. Бирок мисал катары, ушу бир эле китеп болсо, даже макул интернетте да жок да бул китепчи. Анан библиотекада бирөө эле бар, анан жаман окуган бир студент бар. Анан дагы жакшы окуган бир студент бар да. Анан ушул жаман окуган студент барат дагы ушул китепти алат дагы, анан ал окуса деле түшүнбөйт да баары бирчи. Бир күндө эмнени түшүнөт? Жаман окуйт, эчтекени окуй албайт, түшүнө албайт. Анан бул жакшы окуйт. Бирок ал китеп жок. Бул китеп жок болсо, бул жакшы окуган окуучу баары бир эки алат да. Бул окуса деле эки алат. Бирок ошону билип туруп булчу биринчи алып алат да китепти, анан буга да бербей коет да. Өзү деле кыйратып даярданбайт, буга да бербей, ыра көрбөй коет да, башкача айткандачы. Жана айтып атпайбы, чөгүп баратканда кошо тартып келип кетти. Ошол сыяктуу нерсе да бул. Ошондо могул адамдын ой жүгүртүүсү жеңилүүчү болот да. Мага да жок, сага да жок деген ой жүгүртүү да бул. Бул дагы эч кандай эмеге мындай жакшы результатка алып келбеген, жакшылыкка алып келбеген ой жүгүртүү да. Бул ичи тардык деп койсо да болот да. Ичи тарлык ой жүгүртүү. Ошо адын ичи тар деп коет да, ошондо ал мен да жеңилем, сен да жеңилесиң деген ой жүгүртүү көбүрөөк болот экен. Анан төртүнчү формасы бул жеңүүчү. Бул эң жакшы
ой жүгүртүү win to win деп коет. Win жеңүү, win to win. Жеңүүчү бул эң жакшы мисал баягы жарга чыккан скалаларда жарга чыккан адамдар. Булар жарга чыкканда бири-бири менен аркан байланып болот да. Мисалы үчүн 10 киши чыгып баратса жаргачы бардыгы аркан мындай бири-биринен белинен өтөт да. Анан эгерде бирөөсү жулунуп кетсе эмеденчи жардан, анда 9 киши кармап калат да анычы. Анан биринчиси эң үстүнө чыккандан кийин экинчисин тартат, анан ошо. То есть бул жерде эч ким утулбайт да, бардыгы утат да. Көрүп бул ой жүгүртүү жеңүүчү. То есть ошондо кээде мисалы үчүн бир нерсе талаш маселе болуп калса дагы, ушу мага эле пайда болсун эмес, макул сага да пайда болсун, мага да пайда болсун деп бир ортодо бир келишимге келип бир чечилген нерсе, ошол жеңүүчү деген ой жүгүртүү болот экен. Анан ошо скалаластардыкы аябай жакшы мисал да. Анан бул командалык иш болот, команда. Ошон үчүн жана биз айтып атпайбызбы? Мына бир эсепти чыгарганды үйрөндүңөр, баргыла, үйрөткүлө депчи. Ошондо барып үйрөтө турган болсоңор, силер да жеңесиңер, алар да жеңет да. Силер сөзсүз жеңесиңер, кайсы учурда аларга үйрөтө турган болсоңор, бирөөгө үйрөткөндө мээңерге дагы жакшы келет да, 10 эсе тез келет. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, 50 жолу кайталагыла деп. 50 жолу кайталагыча баары 2 адамга үйрөтө турган болсоңор, түшүнбөсө суроосуна жооп берсең, уже 50 жолу кайталагандан ашып кетет да алчы. Бирөөгө үйрөткөндө өтө тез келет информация мээге. Практика жүзүндө болот да. Ушундай. Ошол себептен мына эмитеден баштап мына ушул ой жүгүртүүлөрдү бирдикте экен да дейт. Бирдик, командалык иш, андан сырткары ошол дайыма бөлүшкөндү билүү башкалар менен. Мага да пайда болсун, ага да пайда болсун. Бул кыргыздарда дагы сөз бар го. Мына могу ар бир ой жүгүртүүгө бирден сөз айтсак болот экен. Берки жеңилүүчүнү ичтар деп койсок болот экен. Көрө албас. Ал эми жеңүүчүнү ала турган болсок, камкор, бирөөгө мындай жароокер, камкор деп койсо болот мына. Ушундай. Кандай ойлоруңар бар? Ой бөлүшсөңөр болот. Эмне үйрөндүңөр? Бул ой жүгүртүү күндө биз ушунун үчөөнүн бирөөсү бизде көбүрөөк болот да дайыма. Ошого жараша биздин характерибиз болот. Анан көбүнчө ушунун үчөөнүн бирөөсүнүн негизинде чечим чыгарасыңар да көбүңөрчү. Анан ошону билгенден кийин уже точно төртөө бар экен. Кайсынысына мындай концентрация кылсаңар болот да, көбүрөөк мен да жеңейин, ал да жеңейин деген ой жүгүртүүнү дайыма практикалап этсеңер акырындык менен чоңоет да. Жеңүүчү эң эле жакшы экен дейт. Жеңүүчү эң эле жакшы. Анан бул ийгиликке, көп ийгиликке алып келе турган ой жүгүртүү да бул жеңүүчү. Жеңүүчү бар жерде жеңилүү болот көбүнчө жашоодо дейт да. Так, күч эмнеде дейт. Так, кана ой бөлүшсөңөр болот. Кантип практикада колдонулат десеңер, историялар менен бөлүшсөңөр болот да. Кимде мында кайсы 4 форманын бирөөсүндө окуяларыңар бар айтып берсеңер болот. Суроолоруңар болсо берсеңер болот. Так, ошон үчүн мен эгоист болуп калат экен дейт. Эгоист дейт. Так, ой жүгүртүүнүн дейт, Так. Бул бизге кандай пайда бере алат дейт, Кандай пайда бере алат бул силерге? Кандай ойлойсуңар өзүңөр? Дайыма мындай эме да, билим бул жанагы эмеге, билим бул жарык дейт го, жарык. Анан билимсиздик, надандык бул караңгы да. Мисалы үчүн күн мына комнатаны күйгүзгөндө силер байкайсыңар, таракандар качат го чуркап баары, барып караңгы жерге кирип кеткен байкайсыңарбы, Мисалы үчүн кээде үйдө деле таракандар чуркап калат, кээде мисалы үчүн бар да. Светти күйгүзсөң сразу качат да.
Ал мындай свет, мындай билим ошо мээде деле ушундай таракандар көп да бизде, жана жаман ойлор, таракан деп коет да ошо мээде. Анан сен мээңе мындай таза билим киргенде мээңдеги таракандар уже кача баштайт да, уже ясность деп коет, мындай таза уже көп нерсени биле баштасаң, уже күчтүү боло баштайсың. Эң негизгиси билим бул күч деп коет да, уже сен күчтүү боло баштайсың. Билип калдыңбы уже күчтүү. Анан айткандай, мен мурундагы сабактарда айткам, билим алуунун 4 деңгээли бар, балдар. 4 деңгээли бар. Так, азыр так. Чегинбөөнү жана бөлүшүүнү алдыга умтулуу менен жардам берет окшойт, мен түшүнөм дейт. Жакшы. Бирдемени ойлоп же бирөөгө кылып атканда ушул ойлор эсибизге түшөт да дейт. Ооба. Учение свет, не учение тьма дегендей дейт. Ооба. Ошондуктан билим алуунун 4 деңгээли болот, балдар. Биринчи деңгээли акыл эстеги деңгээли болот да. То есть муну дагы мен кайталап айтайын, кайталоодо пайда бар дейт, Мисал үчүн сен Антарктидада пингвиндер бар деп бир жолу окудуңбу? Ал уже мээңе кирди. Жол болсо 2+2 барабар, же 2 жерде 2 4, же там арасында 9-дан 3 чыгат деген бул биринчи деңгээл да. Жөн эле мен билем дедиң, анан жанакы мугалимдер кайра көрсөтсө ушундай болот да десе, билем дей бересиңер да, билем да депчи. Бул биринчи деңгээл, бул билүү. Экинчи деңгээл уже могул карасаңар, бул мээден уже ылдый түшөт да бул жака. Экинчи деңгээл уже ишеним. То есть эгерде сен ошол бир нерсени билип калсаң, ошону кайра кайталай бере турган болсоң, уже ал мээден ылдый уже сиңет да, уже көкүрөк жака чейин түшөт деген сөз. Ишеним. Анан төртүнчү андан да уже тереңирээк денеңе уже сиңе баштайт да, бул терең ишеним. Мисал үчүн адам билим үчүн эч кандай нерсени талашпайт деле. Мисал үчүн бир нерсени билген болсо, бирок ал ишеним деңгээлине экинчи деңгээлге өтө элек болгон болсо, жанагы жетиштүү түрдө кайталай элек болсо, аны үчүн урушуп талаша албайт да адамчы. Андай билим үчүн. То есть ал слабый билим да, эң слабый билим, эң биринчи мээге кирип эле билип алсаң бир нерсе, ал слабый. Анан аны практика кылып күндө кайталай баштасаң, уже экинчи деңгээлге кирет да, ишеним. Аны үчүн сен уже күрөшкөнгө даярсың да. То есть бирөө сен тамыр астында 3 чыгат деп точно билип алсаң, тамыр астында 9-дан 3 чыгат. Анан аны 3-4 жолу кайталап уже ишеним деңгээлине экинчи деңгээлге сиңсе, башка окуучулар талашса, мисал үчүн силерден 3 чыкпайт десе, сен талашасың да, 3 чыгат деп талашасың да. Анан бул экинчи деңгээлде билим үчүн сен талашат экенсиң. Үчүнчү деңгээлдеги билим үчүн адам өлгөнгө даяр болот экен да. То есть ал уже денесине уже сиңип калды да, анан точно ушундай болот да, анан деп кыйкырып талашат го. Бул уже үчүнчү деңгээлдеги билим үчүн. Аны уже аябай көп жолу практиковать эткен үчүн уже денесине сиңип баратат. Анан төртүнчү деңгээл, эң күчтүү деңгээл, адам уже аны ойлонбойт. Ал уже денесине толук сиңип бүткөндөн кийин, могул дененин манжалардын учуна чейин келген деген сөз да, жанагы автоматизм. Велосипедти тепкенде, мисал үчүн, силер ойлонбой тебесиңер, тамакты жасап атканда шуулдатып жасайсыңар, анан туз салдымбы же салган жокмун унутуп каласыңар дагы, анан дагы даамдап көрөсүң, туз салыптым. Качан салганыңды даже билбейсиң. Сонун кылып туурап койгонсуң. Ар жактан бирөө менен сүйлөшүп атып эле тамак жасап салгансың. Же болбосо карасаңар, машина айдап бараткан кишини водитель, шопурду адамдар менен сүйлөшүп атат да, колу буту шакылдап иштеп атат. Жаңы үйрөнгөн киши билип алат да, рульду бияка буруш керек, күзгүнү караш керек деп, же болбосо велосипед тепкенде оң жакка жыгылсаң, оң жакка бур, сол жакка жыгылсаң, сол жакка. Бул билим биринчи деңгээлге кирдиби? Анан сен жыгылып баратканда бура албайсың, аны баары бирчи, денең катып туруп алат. Билесиңер, силер велосипед тепкенди үйрөнгөнсүңөр. Ал эми аябай көп жолу кайталангандан кийин төртүнчү деңгээлге киргенден кийин билим бул адат болуп калат экен. Адат. Бул төртүнчү деңгээлдеги эң күчтүү. Муну адам ал үчүн өлгөнгө даяр деген уже кеп эмес. Ал адам ошон менен жашайт экен да. Ойлонбой эле ошо менен жашайт. Мисал үчүн, карагыла, эмне үчүн мына математик мугалимдериңерди карасаңар, доскага чыгып алып эле шакылдатып эле иштей берет. Же болбосо дагы тарыхчы мугалимдер кандай, мындай профессионал адамдарды карасаңар, ойлонбой эле, аябай эле жогорку деңгээлде аткарат да. Бул алардын денесинин ар бир клеткасына сиңип бүткөн да ошол нерсе. Ошончолук көп жолу кайталангандыктан сиңип бүткөн. Түшүндүңөрбү? Ошондуктан билимди кандай алыш керек экен? Ким үйрөндү? Мына ошол
баягы биринчи ой жүгүртүүнүн 4 формасын алдык биз, анан ушул ой жүгүртүүнүн 4 формасын деле силер ушинтип кайталай берсеңер, ал дагы денеге полностью сиңип бүтөт да. Сиңип бүткөндөн кийин адатка айлангандан кийин анан уже автоматизм. Автоматтык түрдө уже башталат да ар жагычы. Результаттар автоматтык түрдө боло баштайт. Муну эми келечегиңерге сабак катары алышыңар керек. Келечекте мына жакында университетке тапшырасыңар буюрса, кесипкөй болосуңар. Анан ошол билимди 4-чү деңгээлине чейин умтулушуңар керек экен да. Суроолор болсо жазгыла, жооп берейин, анан болду окшойт, пока бүгүнчө. Голосовойдо чыксаңар болот. Так. Так, жазы бергиле комментарий. Мен 6-чы класста окуганымда бир кыз алгебрадан аябай жакшы чыгарчу эле дейт. Мисалы дейт. Жанагы так. Анан эсеп сурасам, атайын туура эмес чыгарып берип койгон дейт. Ошондо кайсыл ой жүгүртүү болуп калды. Особенно 6-чы класстар, 7-чи класстар ошондой болот. Иши андан кичинекейлерде мен сага топ бергем, сен тобуңду берип турчу десе, сен мага топ бердиңби дейт да. Сен биринчи жолу сурап атасың да, андан топту жанан. Сен мага топ бердиң беле, качан бердиң эле дейт. Биринчи сен берсең анан беремби дейсиң да. То есть бул кичинекейлерде ошондой болот ооба. Ал нормальный эле, ал кичинекей 6-чы класс бул канча жаш болуп калат? 12 жашпы? 12 жаш бул кичинекей эле. 18 жаш, силер деле ляликсиңер да, кичинекей эле баласыңар. Өзүңөр чоң сезип атасыңар да силер. Үйдөгүлөр менен айтышып, билем мен чоңойдум деп атасыңарбы? Бирок азыр кичинекей эле баласыңар силер деле. Мен деле ойлогом, тигим 11-де 9-чу класста эле уже жанагы переходный возраст башталат го. Уже өзүңдү жаман чоң сезип, чоңдор менен урушканга даяр болуп каласың го, чоң кишилер менен мушташып дегендей. Так, азыр ал кыз окууну таштап койгон дейт. Жизнь умерен дейт. Атандашуу окуп баштагам дейт. Ооба, атандашуу жакшы бир четинен, ооба. Атандашуу эгерде мындай позитивдүү карай турган болсоңор, аябай жакшы результат берет. Жакшы. Так. Так, жардам сураса берейинби дейт. Бер да. Аш менен урганды, таш менен урганды аш менен ур деген сөз бар го, Силер баары эч нерсе жоготпойсуңар балдар. Мисалы үчүн, секретный бир нерсени бөлүшкөндө деле, эме болбойт да. Көп ойлойт да, мисалы үчүн, секрет менен бөлүшсөң, анан алар дагы секретти билип алса, менден кыйын болуп кетет депчи. Сен секрет менен бөлүшсөң, секретный бир билим менен бөлүшсөң, сеники көбөйөт, бирок ал киши сөзсүз практика кыларына гарантия жок да. Мисалы үчүн, мен азыр биздин секреттерди башка деле мугалимдерге айтам да, менчи мисалы үчүн мондай, анан себеби бар 90%, 95% адам практика кылбайт да. То есть адам секретти айтсаңчы, деп билип алат дагы, бирок практика кылбайт адам. Ошондуктан мындай секреттерди айтып, мисалы үчүн, мындай жашырын сырды эмес, мындай секретный бир технологияң болсо, көп адамдарга ийгиликке жетүүнүн сырлары мондай болот, күнүнө 50 жолу кайтала, 50 жолу кайталаса гарантия, нормальный балл алары гарантия, бирок баары окуучулар кайталабайт аны. Окуучулар эмес, башкалар деле да. Секретный технологиялар булар баякы эсепти мондай чыгарыш керек, мындай чыгарыш керек көрсөткөн күндө деле, мисалы үчүн, эме болот да, башкалар практикалать этпейт аны. Себеби ар бир адамдын 4-чү деңгээлдеги билими бар да, алар ошо менен жашайт, жанагы адат деп атпаймынбы? Ошол себептен дайыма бөлүшкөнгө даяр болгула өзүңөр. Бөлүшө берсеңер, силердики жанагы эме болот да, көбөйөт дайыма.
Так, Айзирек, Айзирек суроо берсең болот. Агай, анан мына Аида деген кыз айтпадыбы тиги жардам бергем, анан жардам бербей коеюнбу тиги депчи. Анан ушундай бир эме бар го, мисалы текшерүүч же болбосо тесттерди жазганда мектепте жардам бербегиле бүткөндөр, анан билгендер жардам бербегиле бааңарды төмөндөтөм дей беришет го. Анан кийин ошондо эмне кылыш керек болуп калат ошондо? Бере бер аны. Эмне болуп тур? Тиги беребиз, ооба, бирок Төмөндөтөм дей бере? Ооба, мындай да, мисалы үчүн силер баары бир эми мындай досуң сураса баары бересиң да, кантип бербей коесуң. Бирок азыркы мен мисалы үчүн кеңешимди айтсам, бере берсеңер эчтеке болбойт да. Убагында кээде биз деле бөлүшчүбүз, анан кээде бербей койгон күндөрүм деле болот. Анан мисалы үчүн азыр мындай карасам, берген жакшы да болчу, берген. Ооба, ошентип мен булар досторум да мен деп жардам берип койгом да, анан баарына беш коюп туруп мага аз болуп калган да ошондой. Эчтеке болбойт, сен ал бааны карабай эле коюшуң керек мунучу. Сен баягы могу мектептен да көбүнчө баага эме кылат го. Бир четинен жакшы бааны алыш үчүн эмгектениш керек да. Жакшы көп эмгектенген окуучу бул жакшы баа алат деген сөз да. Баа бул эмгектин эмеси. Анан ал бөлүшүп кое бергенде бул сен эле утасың да бул жерден. Бул жана ичиңдеги баягы таракандар качат да. Уже сен мындай кеңейе баштайсың. Эгерде ошону түшүнсөң, мындай бөлүш керек деген, мындай бөлүшкөндү үйрөнүш керек да дайыма. Анан эгерде ага точно зыян боло турган болсо, кээде сен жардам берип койсоң зыян болуп калат да, анда кылбаш керек. Мисалы үчүн бир адам дейт эмеде жан жаап атканда дарактын түбүнө келсе, жанагы курчакчадан көпөлөк чыга албай атат дейт да. Анан ошо көпөлөк чыга албай атканда боору ооруп, ал атайын курчакчаны кесип койсо көпөлөк түшүп калыптыр да жерге. Анан көпөлөк көрсө даяр эмес экен да алчы. Аны жерде минтип канатын кагып өлүп калыптыр да ал. А көрсө ал ошол жанагы курчакчанын четтерин жеп, анан аябай аракет кылганда соктордун баары канатына өтүп туруп, анан ал күчтүү болуп, анан өзү чыгат экен да. То есть эгерде сен жардам бербейчү жерден берип кое турган болсоң, анда ал өлүп калат да, наоборот. То есть ага зыян. Мен ушул окуяны айтсам, бир жолу бир бала минтип айтат да, бир окуучум. Ооба, агай ошондой дейт, эме жумуртка жанагы бар го. Жөжөлөр өзү чыга турган күнү келгенде, өзү даяр болгондо өзү тешип чыгат экен да. Бирок эгерде сен бир күн мурун эле ага жардам берип, сен тешип койсоң, ал өлүп калат экен да. Ошол ичиндеги жөжөчү. То есть ошол адам өзү даяр болуш керек да. Сен эгерде ошондой ситуацияда жардам берип койсоң, бооруң ооруп туруп, бооруң ооруп жардам берсең, анда ал болбойт да. То есть боору ооруп жардам берип койгон болбойт. То есть мындай ага өзү мындай кылса өсөт, ал күчтүү болот. Сен ошону көрүп туруп, анан жардам берип койсоң, ал уже жанагы көпөлөк өлүп калгандай, анын ички потенциалы ачылбай калат да. Ошондой момент бар. Ошол жагын карашыңар керек. Атак жардам берип бере берсеңер жакшы. Анан кээ бирки моменттер болот го, мисалы менде деле болгондо, түн жарымына чейин, саат 1-2-лерге чейин кыйналып жазасың дагы рефератты же болбосо дил баяндарды жазасың да, анан кийин бербей койсоң, неме бетиңе карабай койгондор болот го. Ошондо ошон үчүн мындай адамдын жанагы бар мамилени кичине эмерээк карашың керек да. Ошон үчүн берип кое беришиң керек баары бир. Сен мисалы үчүн анын мамилең бузулуп калып атат да, көрдүң? Мамилең бузулуп калып атат. Анан сен берип койсоң, ал адамдын көңүлү да баары бир. Бул жерден ошондой мен мисалы үчүн сен берип койсоң рефератты, например, сен деле жеңесиң, ал деле жеңип атат да, жеңүүчү. Так, жакшы балдар, так, убакыт болуп калды. Анда силер тапшырмалардын баарын көрүп кайталагыла, саламатта тургула. Жеңүүчү ой жүгүртүшүн практикалап этели.